Kudretli Kuday, kayrımdуулугуң менен батырлар oyununa girip жаткан балбан билектердин антын кабыл ал. Балалар мурас калтырган эренердин эл оюну көк бөрүнү баштап жатып, Кудай алдында бул оюнга ак жүрөгүм менен кирип, эрежени бузбай так сактап, ап ойнойм деп ант берем. Амин. Ulan men aldımda boşaltıldı. Ағайын туғандар, мына өзіңіз жақсы көрген, өзіңіз сүреп жүрген, өзіңіз көріп жүрген екі команда шықты. Достық менен ынтымақ. Мына ушундай жогорку беттешүүлөрдө эки команда дайыма туш келип жүргөн. Бүгүн дагы ушул президенттин кубогунда эки команда кайра туш болду. Экөөнү тең, эки командадан тең күйөрмандар отурасыңар. Жакшы ойносун. Старт берилди. Мына Алгач. Гүлчүрөш Секундалар кетти жерде теке көтөрүлдү. Мына Манас Ниязов эңкейип бир аракет кылып көрдү. Кайрадан эле Нурдин Бекболотұлы көтөрдү. Биринчи салымына Нурдин сага билесиң. Бекназардын 100 000 сом бар экенин. Ал Исхака, мына аутты көздөй чыгарды. Эми өтө Жеке. Кандыр күткөн өзгөчө беттеш болот албетте. Эки командага тең өзүңөр күбө болдуңар. Миллионго жакын акча, 500 000 сом, 500 000 сомдон миллионго жакын акча. Азыр кайсы команда биринчи салымды салса айттык мына Дос Умран. Салым салган компаниясынан салым салган оюнчуга Умрага жолдомо жана ошондой эле Карим Ажыдан $500. Оң жак кандай кыйкырып атат, сол жак ынтымак командасы. Кубантай Сусамыр менен Ерсултан Картеш менен жекеме-жекеге чыкты. Эки жекеме-жеке чеберлери. Ой, баракелде. Ерсултан Айдархан уулу текеге жетти. Такымга басты. Азыр жекеме-жекеде алгачкы ийгиликтүү болгон ынтымак командасынын оюнчусу Султан Кубантай. Бу дагы жекеме-жекенин чебер экенин билебиз. Эми чийимден чыгып өнөктөшүн издеп аткан Ерсултан Майрамбекке өткөзүп берди. Эми ынтымак командасынын оюну кандай уланат көрөбүз. Эми азыр Рысбек Майрамбек Азия аргымагы менен өткөзүп алды. Өнөктөштөр азыр бирден жаап атат. Мына Достук командасы дагы эки команда биринин оюн бири тим эле айттырбай түшүнгөн командалар билесиңер. Ал эми ортодо калыстык кылып атат. Бул эми эл аралык даражада калыс. Көчмөндөрдүн финалына дагы барып, баягы көп кыйын учурларда калыстык кылып жүргөн Нургазы Борбиев, Руслан уулу Нургазы. Азыр Рысбек Майрамбектин такымында. Азыр кандай учурду таап, чабуулга чыксам деп кинип аткан Майрамбек, артынан кууп чакырганга бара жаткан Достук командасынын оюнчусу Майрамбек. Кыяс Ниязов команданын капитаны. Майрамбектин жолун тосуп жүрөт. Жанында Тыналиев Рустам, мынакей азыр Майрамбектин айласын алты кетирип аткан Рустам. Ал эми Майрамбек азыр кандай амал кылып көрөбүз. Эми Тайгазан түбүнө жакындап келгени менен Достук командасынын коргонуусун көрдүк. Орто бир мыкты деңгээлдеги коргонуу менен барып аутты көздөй сүрөп чыгарды. Кайрадан жекеме-жеке. Баракелде. Кандай бир бүйүрү кызыткан керемет оюнду тартуулап атат эки команда. Мына дээрлик 3 минут аяктап 4 минутага убакыт кетти. Экинчи жекеме-жеке. Сол айлампада. Азыр эми мынакей Бексултан Акбур аргымагы менен чыккандыгын көрдүк. Ал эми ынтымак командасынан азыр күтө туралы кимиси чыгат. Жекеме-жекеде кайрадан эле Ерсултан Айдархан уулу. Картеш менен Акбуранын тиреши.
Бек Султан менен Ер Султан. Жалаң Султандар. Бирөө Бек Султан, бирөө Ер Султан дейт. Карачы, сонун ысымды ээлеген мыкты эр азаматтарыбыз. Мына азыр эме ортодо калыс эки оюнчу бет маңдай келгенде гана оюнду баштайт билесиңер. Кайрадан эле Ер Султан көтөрүп атат. Такымга базуу аракетин көрүп аткан Ер Султан. Эми Бек Султандын тоскоолдугунун артына кайрадан эле текени жерге таштаган Ер Султан кайра бир эңкейип көтөрдү. Айдархан ул Ер Султан көтөрдү, такымга басты. 4-минут аяктап 5-минутага убакыт кетти. Эсеп сандары өзгөрүүсүз 0-0 боюнча турат. Караңыздарчы көрөрмандар. Мына оюн деп ушуну айт. Ушунча көрөрмандын келгенин айт эми. Ай, кандай бир керемет оюнду тартылып атат. Ал эми ынтымак командасы эгер жеңүүчү болсоңор дейт. Эгер ушул оюнда жеңүүчү болсоңор, Талас облусундагы Агайыни автосалонунан ар бир оюнчуга жана жетекчи федерацияга бирден телефон дейт. 15 телефон дейт. Агайыни автосалону. Эми мына көрүп атасыңар, ынтымак командасынын биринчи салымына деп Талас 87лери дагы $500 койгон. Азыр эми көрөбүз. Азыр мына эки командага айтып берсең, мына жерде Оле көпкен бир окуп коюнчу акырын ушундай бир тынчыйып турган учурларда демирчилердин аттарын бир жаңыртып турайын. Ер Султандын такымындагы текеге жармашып алган Бек Султан. Бек Султан азыр кармап жармашып атат. Азыр гана сурулуп чыкты, өткөзүп берүүнү жазады Өмүрбек Эсен уулу. Мынага Бек Султан калачы. Азыр Бек Султан Өмүрбектин текеге болгон күрөшү, Өмүрбек такымга базууга мүмкүнчүлүк болобу? Жок, Бек Султан эми жоон билек мыкты көкбөрүчүлөрүбүздүн бири. Өмүрбек менен биргеликте талашка түшкөн теке. Өмүрбек такымга баскан экен. Азыр такымдын жылуу аракетин көрүп аткан Достук командасынын оюнчулары мына эки оюнчусу эки жагынан чыгып тоскоолдук жаратып атат. Эми көрөбүз. Азыр эми гана бошонгон Өмүрбек бошонду. Чабуулду көздөй бара жатат ынтымак командасынын оюнчусу. Эми коргонууда Достук командасы. Өмүрбектин бул аракети азыр эмне менен жыйынтыкталат көрөбүз. Чабуулга чыгып бара жаткан ынтымак командасы жанында мынакей коргонууда Тыналиев Рустам өзү жүрөт. Ал эми Тайгазан түбүнө жакындап барган ынтымак командасынын оюнчусун азыр Достук командасы Кытай сепилиндей эле былкылдабай турганын көрүүдөбүз. Караңыздарчы. Деги эле такыры жакын жолотчуда эмес, бирок ошого карабастан амал издеп, айла издеп аткан ынтымак командасынын оюнчулары. Ал эми Достук командасы менен ынтымак команда далай ирет мына ушундай эл классикага айланган бул эми титандардын тиреши деп атап коебуз. Азыр эми көрдүңүздөр, бири-бирине сонун түшүнүп, азыр Достук командасы коргонууну мыкты өздөштүрүп атат. Ал эми ынтымак командасы чабуулун ийгиликтүү жыйынтыкталбай жаткандыгын көрүп атабыз. Көрөбүз эми азыр алдыда убакыт бар. Кимиси мыкты болот, кимиси азыр айлатап салым салабы же болбосо Достук командасы такымдан жулуп каршы чабуулга чыгабы, азыр эми анын баарысын убакыт көрсөтөт, күтө туралы. Мына эми ортодо калыстык кылып аткан бул Русланбек уулу Нургазы. Мыкты делген оюндарга калыстык кылып жүргөн Нургазы Русланбек уулу. Мынакей, карачы, коргонууну карагылачы, урматтуу көрөрмандар. Азыр эми чабуулга ынтымак командасы кандай айла кылат көрөбүз. Эми мындай оюнда дээрлик бир-эки салым менен дагы оюн жыйынтыкталышы мүмкүн, билесиңер. Эки команданын оюну ар дайым ошондой. Оюндун акыркы секундаларына чейин интрига кармалып турган учурлар келип болгон мына эки команда ортосунда. Азыр эми эки командада тең ысымдары далай жерге мына Кыргызстан курама командасын толуктаган мыкты көкбөрүчүлөр менен топтолгон команда экенин айталы. Азыр мынакей ынтымак командасынын чабуулу аягына чыгат. Алгачкы салым мынакей Эсен уулу Өмүрбек алгачкы салымды Достук командасынын казанына салды. Жана ошондой эле Дос Умра компаниясынын Умрага жолдомо Карим Ажынын $500 кетти. Мына сага ошентип алгачкы салым салынды. Убакыт мына 8-минутта токтотулду. 8-минутта токтолду. Мына жигиттерибиз азыр атка минсин. Эсеп 1-0. Ошентип ынтымак командасы алдыга сурулуп чыкты 8-минутта. Эми оюн
кызыйт. Азыр көрөсүңөр. Мына азыр Достук командасы андан аркы жүрүшүн башкача нукка барат. Ынтымак командасы мындан да көп салымды салсам деп азыр эки команда мына кайнай турган учурга кезек келди. Мына ошол оюнчулар менен кошо кайнагыла күйөрмандар. Колдоп коштоп туралы. Карачы кандай бир керемет оюн тартууланып атат. Олда катыгын ай. Тимеле бар, атмеле азыр оюнга аралашкан келет. Исхак Бекболот уулу. Исхак көтөрдү. Достук командасынын оюнчусу Бекболот уулу Исхак. Бурагы мына карачы сонун барды. Исхакты минген аргымагы Трон дейт. Трон аргымагы менен ойнотуп аткан Исхак азыр жооптук салымды салуу үчүн атаандашынын тайгазанына жакын келди. Акырын ойнойбуз. Урматтуу көкбөрчүлөр, эрежени сактайлы. Айып мамысына чыгып калбагыдай болгула. Билесиңер, бир айып мамысы бир салым менен жыйынтыкталат. Күйөрмандар калыс ышкырып жагыртып атат. Гол эмес бул, калыстар. Күйөрмандар, бул салым эмес. Салым эмес, кое тургула. Калыстын ышкыргандан кийинки салымга салым бул. Акырын кыла, күйөрмандар, акырын. Мен жаныма туруп алып күйөрманды кылбакчы турабыз. Тимеле кулагым жарылып кетип атат. Жок, азыр бул жерде салым жок, урматтуу көкбөрчү күйөрмандар, көкбөрчүлөр. Азыр эми бул жерден бир оюнчу жазага чыгып калышы мүмкүн. Азыр күтө туралы, калыстардын чечимин күтөлү. Так, азыр мына калыстар ортодо туруп, азыр өздөрүнүн чечимин чыгарат. Анан мен сиздерге жарыя кылам, урматтуу күйөрмандар. Достук командасынан оюн таласына мына бир оюнчу ашыкча кирип кеткендигин унуулам. Бир оюнчусу Айып мамысын көздөй чыкты. Оюн таласында 5-ке 4. 5-ке 4. 4-ке 3, 4-ке 3. Кечириңиздер. Биз дагы толкунданып атабыз. Ай, силер кандай толкундансаңар, биз андан экесе. Мына 8-чи катар сандагы Насырымбеков Сыймык азыр. Оюн башталды, убакытты кой бердик. Урматтуу көкбөрчүлөр, күйөрмандар, мына көрүп атасыңар, калыстар бүт карап атат. Алмашууну мына бүт барын өз эрежесинде кылгыла. Болотбеков Нурдин көтөрүп атат. Бирок жок, азыр теке талашта калган экен. Мына талашта калган теке Мелисбек уулу Нуржан жүрөт. Ал эми Достук командасынан азыр бизге алыс болуп кичине көрүнбөй атат. 9-чу катар сандагы жеңишпекке бендер Нуржан Мелисбек уулу. Ынтымак командасы мына 3-ке 4 учурунда чабуулга бара жаткандыгын көрүүдөбүз. Мелисбек уулу Нуржан азыр Ынтымак командасы чабуулга келди. Шашылбастан туш тарабын карап ыңгайлуу учурду күтүп атат. Ал эми Кытай сепилинде болгон Достук командасынын коргонуусун караңыздар. Мыкты коргонууну жасап аткан Достук командасы ал эми Нуржанга такыр мүмкүнчүлүк бербей жатат. Азыр гана түзүлгөн мүмкүнчүлүктө Мелисбек уулу Нуржан 10-чу минутада экинчи салымды орундатты. Мелисбек уулу Нуржан экинчи салымды атаандашынын тайгазанына салды. Мына айтты, урматтуу күйөрмандар, көкбөрчүлөр, жазага чыгып калбайлы. Бир жаза, бир салым менен жыйынтыкталат мындай оюндарда. Эрежени так сактап ойнойлу жигиттер, мына өтө сонун. Бул биринчи таймдын 10-чу минута 30-чу секундасы жүрүп атат. Көтөрүп атат. Акырын. Мына азыр жакшы бир коргонууну жасап аткан Ынтымак командасынын оюнчусу аттан түшүп калды. Эми азыр оюнду андан кийин баштайбыз. Так, эми азыр оюн жерден уланат кайрадан эле. Оюн таласынан чыгып кеткиле, дароо. Так, эми калыс көрдү. Эки командадан мына толугу менен 4төн оюнчу чыккандан кийин ышкырыгын калыс ышкырып атат. Токтоткула, жигиттер, токтоткула. Калыс
Алыстан ышкырга жаңарды токтотобуз oyundu. Эми бул ирет ынтымак командасынан алмашы туура эмес болгон дейт. Бир оюнчу айып мамысын көздөй кетип, 3-4 Айдархан уулу Эрсултан чыкты айып мамысына. Так кое тургула жигиттер, калыстын ышкырыгы менен жөн эле урдура бербейли мына. Эми гана башталды окшойт. Жерден көтөрүлүп атат теке. Эки команда азыр эми 3-4. Достук командасына бир сонун бир ыңгайлуу учур түзүлүп турат азыр. Кандай болот көрө жатабыз. Эми азыр аутты көздөй сүрөп чыгарабы? Же мына Кубантай! Султан уулу Кубантай азыр эч бир тоскоолдуксуз Тайгазанга барган. Аллага тигинай биринчи алды. Мына сага көпбөрү оюну мына ушундай болот. Жазага чыктың бир салым. Мынаки 11-минутта 30-секундада Султан уулу Кубантай азыр такымдан мына дээрлик талашта жүргөн текени жулуп алды дагы азыр эч бир тоскоолдуксуз барды. Эсеп саны 2-1-ге өзгөрдү. Мына сагатан көрү көкбөрү кандай бир бүйүр кызыткан оюн орун алып атат. Мындай оюндарды эми могу оюнга келип көргөн киши дарманда, көрбөгөн дарманда. Кайрадан старттан тегиз кой берилди эки команда оюнчулары. Эми жерден кимиси мыкты болуп көтөрүп кетет көрөлү. Ынтымак командасынын оюнчусу көтөрдү. Өмүрбек Эсен уулу Рокки аргымагы менен алды. Ынтымак командасы чабылды. Достук командасы коргонууда. Азыр өнөктөштөрү бирден атаандаштарын жаап, азыр Өмүрбекке жол ачып берүүнүн аракетин көрүп атат. Мына Тыналиев Рустам жармашты. Такымдагы текеге жармашкан Тыналиев Рустам. Ал эми такымга базып алган Эсен уулу Өмүрбек азыр амал издеп, айла издеп атат. Кандай кылып Тайгазанга жакындасам деген, ал эми жанында Элдия Эмко, Жеңишбеков Эмко жүрөт коргонуп. Мынакей, сонун бир бүйүр кызыткан оюнду көрүп атабыз. Ниязов Манас өзү жүрөт. Азыр кандай кылат, кандай амал кылат? Мындай учурларда коргонуу менен чабуулдун аракети бирдей болгондо мына салым салыш кыйла оор болот. Азыр эми Манас өзү коргонуп атат. Такымга жармашып алган Эсен уулу Өмүрбек болсо такымга базып алып ойнотуп атат. Ыңгайлуу абалды күтүп аткан Эсен уулу Өмүрбек. Минген аргымагы Рокки. Жазгырып өттү. Чабуулга бара жаткан Өмүрбек Эсен уулу Жолки жолун ачып бергенин көрдүк. Достук командасы силерге Ешимов акылагаңардан 20 000 сом келди. Ешимов акылагаңардан 20 000 сом келди. Мына эки тең мынакей деңгээли аргымактары оюнчулары дагы тең болуп аткан оюнда мына ушундай аутту көздөй чыгарды. Акыркы минутта кетти. Майрамбек Аваз деген агаңбы досуңбу ошодон 5 000 сом келди сага дагы. Аваз мырзадан 5 000 сом Майрамбекке. Акыркы минутта жүрүп атат. Биринчи тайм эсеп сандар 2-1. Кайрадан эле жекеме-жекеде Кубантай менен Эрсултан. Картаж менен Суу Самыр. Эми азыр жекеме-жекени баштоо кичине мына эки командага кичине кыйын болуп атат. Азыр бетме-бет келген учурда гана калыс ышкырыгын жаңыртат билесиңер. Силер мына өтүп жирпиң этип тургуча убакыт бүтүп баратат. 20 секунда калды. Он 15 секунда калды. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Birinci time 2-1 Ынтымак командасынын пайдасына жыйынтыкталды. Экинчи тайм урматтуу көрөрмандар.
демни басып туралчы, азыр кемеси жерден көтөрөт, атаңдын көрү. Мынаке, экинчи бөлүк. Эми биринчи бөлүктөгү түзүлгөн тактика кимдир бирөө үчүн жакшы иштеди, кимдир бирөө үчүн каршы иштеди. Эми экинчи бөлүккө эки команданын мынаке мыкты машыктыруучулары бар. Азыр көтөрдү. Мелисбек уулу Нуржан көтөрдү дагы аутты көздөй жөнөдү. Мынаке, мындай бир Мынагы көкбөрүчү Герман силерге сонун бир шартты түзүп аткан. Могу оюн таласындагы синий трактор жүрүп папалям. Ошол тракторист байкеге Улан агабыздан 5000 сом. Мынасага Германдар каяктан гана табат, Ой баракелде. Улан ага, көп жашаңыз бар болуңуз. Болбосо алда тракторист эч ким эстеген эмес. Сиз бөлөккенсиз да Улан ага. Папалям, синий трактор едет к нам болду эле, мына карачы. Менетиңиз акталып атат. Канча күндөн бери ушул жерде көк трактордун, мына көк жеке трактордун суу чачуусун көрүп атканбыз. Азыр эми жекеде ак буураны ойнотуп аткан бул Манас окшойт, Манас ал эми Норус аватар менен. Жекеде турат. Биринчи минутта 40-секундабыз артта калды. Экинчи гана тайм, экинчи таймда эсеп сандар ачыл элек. Жекедеги тиреш. Азыр эми эки команда уккула. Нарын Көкбөрү федерациясынан кайсыл команда салым салса 10.000 сом келди. Нарын федерациянын атынан. Салым салган командага 10.000 сом элестеткиле. Нарын федерациясы дагы жөн карап, сырттан карап турбайын деп азыр Жалалабад федерациясы унчукпай атат негедир. Ал эми Жалалабад федерациясын азыр эле атын атасам, мына жерде кече күнү туулган күнүн тосуп ушундай бир балкып сүйүнгөн Назгүл айым сизге Жалалабад федерациясынын атынан 5000 сом. Германдар, не кол чаппайсыңар ай? Мынаке. Ал эми мен атыман Германдар силерге эртеңки оюнга бекер. Эртең баргарга ат майданга өзүм төлөп киргизейин, эртең да келгиле. Эми жерден көтөрүлгөн текет түз эле аутты көздөй жөнөп бара жаткандыгын көрдүк. Кайрадан жеке Германдар. Өтө сонун оюн болуп атат, Мына дагы бир кызык, Карим ажы деги бир элди таң калтып бүтпөй койду мына Көкбөрү башталганы. Туп-туура 10 жыл мурда Карим ажы уулдуу болуптур. Мына бүгүн туулган күнү болуп, ошол уулун Манас Ниязовдун ысымынан коюптур. Кол чаап коюңуздарчы. Эгер Манас азыр салым салсаң, ошол Карим ажыдан Манас деген уулунун урматына 500 доллар. Баракелде, Карим ажы бар болуңузчу. Бир жадаганча жашаңызчы могу дүйнөдөн, Карим ажы, сиз бөлөксүз тагын көр. Нурдин Болотбеков, Мукашев Мирбекти тааныйсыңар, Путин деген кайманаты менен 5000 сом салым салсаң. Нурдин Муташев Мирбектен 5000 сом келди сага. Мына азыр жекеде Кубантай менен Норус аватар менен Суусамыр. Атыңарды түртүшкүлө, өзүңөр түртүшпөй, Карачы, мына эки көкбөрүчү булар эзелден тирешип келген жекечилер да. Азыр эми кайрадан баракелде. Мына урматтуу көрөрмандар, дагы бир ысымды жаңыртайын. Мындай кылып аксакалдарды умурага жөнөтүп, мына Көкбөрү федерациясын түптөп, кандай дагы ийгиликтерге жеткизип аткан
учурдагы Көкбөрү Федерациясынын президенти Жунусалиев Рамис Майрамбековичке бир кол чапсаңар, анан айтайын мен. Рамис Майрамбекович, сизге ушундай бир Көкбөрүнү өнүктүрүп, ушундай даражага чыгарып атканыңыз үчүн Айбек Абдымомунов агабыздан $500. Абдымомунов Айбек агабыздан Рамис Майрамбековичке $500 кетти. Ал эми оюн таласына назар бура турган болсок, Айдаркан уулу Эрсултан кортеж менен алды. Азыр салым салсаңар Нарын Федерациясынын 10.000 сомор. Жаңылыппыз биз. Абылкасымов Айбек, мына Чүй Федерациясынын жетекчиси болуп кеткен Абылкасымов Айбек мырзадан берилиптир $500. Эми ал агабызды билебиз. Көкбөрүнөн мына былтыркы жылдары Сары Өзөндө жетектеп бир сонун ишти алып барды эле. Азыр Бексултан менен Эрсултан, мына ысымдары дагы уйкаш келген. Эми кимиси мыкты? Азырынча Эрсултандын такымында турат. Ал эми Жоон Билек балбан Бексултанды карагылачы. Такымдан жулуп алууга жакын болуп турат. Бексултанга бир кол чапкыла. Ал эми ушундай күчкө туруштук берип аткан Эрсултандын такымына бир кол чапкылачы, өзүнө болбосо да такымына. Баракелде. Мына эми гана бошонду окшойт Эрсултан. Бексултан менен Эрсултандын тиреши. Экөөбүз доспуз го дейт, кучактап алып карачы. Көрмандар. Уақыт тоқтатылды. Уақыт 6 минута 40 секунда тоқтатылды. Тоқтатылды уақыт. Урматтуу калыстар, көрмандар. Мыналар потторун чечип алсын, ортодо экөө. Ынтымақ командасына Адил Солаев дейт, Америкадан $100 келди, да, кейинки салымдарга. Адил Солаев. Да, уақыт тоқтап турат, шашылбайбыз. Биз көрмандар улак көрөлү деп келгенбиз. Биз шашпайбыз. Калыстар, силер дагы шашпагыла, таза, так, сонун бир чечимди айткыла. Эми биздин калыстар азыр бир команданын пайдасына чечейин деген да ой жок. Булар эми федерациядагы тандалып келген көчмөндөргө калыстык кылган. Мынагы өзү Сакадай бою Саралтын Нургазы канчалаган төшүн сотко тозуп көптөгөн кыйынчылык күндөрдү өткөзүп башынан. Мына азыр дагы ишенимдүү түрдө көрдүңөр, мына финалдык беттешке дагы калыстыгын кылып атат. Көрөлөбү 7 минутабыз аяктап. Мына дагы ынтымак командасы Шадыбеков Алтынбек деп, мына жаңа эле күлүк чаап, жакшы ийгиликтерди жараткан агалардан 100.000 сом келди. Шадыбеков Алтынбек мырзадан 100.000 сом келди. Көк кашактын колуну алды. Кыяс Ниязов көтөрүп атат. Достук командасы бирок теке кайрадан эле жерде. Мыкты көтөрдү. Манас Ниязов $500 салым салат эгер салса. Манас Ниязов алды. Достук командасы азыр чабуулда. Ынтымак командасы болушунча коргонуунун аракетин көрүп атат. Мына Карим ажы айтты, мына Манас уулумдун урматына ушул жигиттин ысымын койгом дейт. $500 бүгүн 10 жашка толуп атыптыр. 10 жыл мурда Манас эле да. Мына Манас дагы деле Манас. Кийин деле Манас боло бере турган Манас. Такымга базып отурат азыр. Ал эми ынтымак командалары коргонуп атат. Эми Манаска бир кичинекей жыл жетиштүү салым салууга. Эгер азыр Достук командасы салым салып кете турган болсо, эсеп сандары теңелет. Мына сага Рустам кирип келди. Азыр кош билекте өргүтүп орун алабы? Мына азыр коргонууда ынтымак командасы кандай кылат, кандай абал кылат. Рысбек Майрамбек азыр коргонуп атат, көрүп атасыңар. Өмүрбек кирип барды. Ал эми Рустам менен Манас азыр карачы. Тырышып, бырышып отуруп текени өзүнүн карамагында сактап калуу аракетин көрүп аткан Рустам. Бул жактан капитан кирип барды, Кыяс Ниязов. Биринен салам, мына Таши балван барды, Таши балван.
Ташы палванға демеушілер жоққа дегенше болмайды екен жерде. Так, бір арғымақтың жүгеніші бұрылып қалған, азыр еме отырып алып. Уақыт тоқтатып қойдық мұндай ұшырда. Теке жерде. Азыр қалыстың ішқырғыменен баштайбыз ойынды. Жекеме-жекені көзде алып келуіне қалыз бұйырды оқшайды. Жекеме-жеке. Қопту жерде әме, тайғазан түйінде білесіңер, көрмандар. Дерлік бізге ойыншы арғымақтардың өмірі бағалу, денсаулық бірінші орында тұрғандығынан улам. Ортадағы қайла тәжірибалы қалыс, жаш болса дағы көп ұшындай чоң-чоң ойындарға қалысты қылған. Кеше жақында әлі дважды отец болып атқан ортадағы қалыс Нұрғазыға бір қол шағып қойғылатшы, көрмандар. Ай, бара келді, рахмат. Тоғызыншы минута 30 секунд артта қалды. Бұл рет Қуантай мықты болып жерден еңкелі әрекетін көрген. Ай, Қуантай әлі болып тұрады, айланайын, башында айланпағыла. Сілерде Нұрдинді қойы Қуантайды. Бұл Сусамыр менен ойнатып атқан Қуантай. Әлеме Аватар менен Норыз ойнатып атады. Аватар мынаке қиыла жашқа барса дағы азырынша мынандай жекеме-жекеде өзінің мықты ойындарын тартулап жүреді. Екінші таймдың бүтеріне 4 минут 50 секунда қалды. Екінші таймда дерлік есеп сандар ашылған жоқ. Екі командадан бири-бирин жақсы түшініп, мына бірінші бөлікті тынығуда соның бір тактика менен шыққан. Азыр есеп сандарын бири-бирине мына салым салуға тақыр мүмкіншілік бербей жатады. Көрөбүз эми азыр. Алдыда уақыт бар, мына 4,5 минут уақыт бар екен. Кимиси амал издеп айла таа отырып салым салып кетет, эми алдыда уақыт көрсөтөт. Так, эми Бексултан менен Эрсултан, баягы эле султандар. Бексултан, Эрсултан, Картеш менен Акбуранын тиреши. Жекеме-жекенин чеберлери мына эки оюнчу тең, дала ерет. Эми Бексултан мына жаш, мына жакында эле ушул достук командасына келип, өзүнүн ордун коюп, мына командадагы лидер оюнчулардын бири болуп саналып жүрөт. Ал эми Эрсултан мырза, бул эми Эрсултандын кыйла тарыхы бар. Көптөн бери мына ушул достук командасында дагы оюн көрсөтүп кеткен жайы бар. Казакстанга барып ойноп турат. Эми эки балбаныбызга тең Кудай ден соолук берсин. Мыкты оюндарды тартуулай берсин. Кудай буйруса азыр мынагы оюндан мына карачы, мына Бексултан деген бул палван. Карачы. Кол чабыш керек ушерден көргөндөр. Эмне деген каруу, эмне деген күч. Абдыкалил уулу Халк. Халк. Туура эле жанагы мультфильмдеги эле Халкка таң окшоштур. Ким койсо дагы рахмат ошол кишиге. Бул чыңдары, бул эме Халктан жылып алган. Бул эмне деп коет буну? Халктан да күчтүү эмне деп коет? Бара келди Эрсултан. Акырын ойнойлу. Акырын ойнойлу. Урматтуу көргөндөр, кызуу кандуулукка алдырбайлы. Сонун ойын жүрүп атканда ушул темпти бузбайлычы. Бексултан, Так, сонун ойынды, сонун темпти уланталы. Эрежени бузбайлы. 2,5 мүнөт калды экинчи таймдын бүтөрүнө. Екінші таймда бір да салым салын элек. Азыр эми Норuz менен Кубантайдын тирешин көрөбүз. Аватар менен Сусамырдын тиреши. Карасаңар, азыр мына эки аргымак ортого түшкүчө тимеле тунжырап көрмандарда сонун отурасыңар да тимеле. Мына азыр көрмандар тазалыкты сактагыла. Көрмандар эмоция менен семичканы жерге чакпагыла. Баклашка наркы берки кагаздарды таштабагыла. Силерден бир чоң өтүнүч. Кетип атып акырын туруп эле жаныңардагы жаткан желимби баштык, желимби өлкөлөрдү көтөрүп кетсеңер, мына ат майдан таптаза боюнча калат. Эртең Манас агабызга дагы жүзүбүз жарык болот. Мына ат майданды ушундай карап берип аткан Манас агабызга дагы ыраазычылык билдиребиз.
1,5 мүнөт калды. Экинчи тайм соңуна чыгарына. Азыр эме Аватар менен Сусамыр Кубантай менен. Ой, Кубантай. Железный Куба. Карачы буга Кубантайга бир кичине гана секунддар жетиштүү болуп жерден мыкты көтөрдү. Такымга басты. Так эме. Мындай учурда оюн токтотулат. Убакыт дагы токтотулду мына. 13 минутта 47 секундада убакыт токтотулду. Тез жардам мына сайдап коюңуз, тез жардам. Дуа кылып коелу урматтуу көрөрмандар. Бирөөнүн оозунда дейт, бирөөнүн көзүндө дейт. Дуа кылып туруңуздар. Сиздердин дуаңыздар менен мына оюнчубуз кайрадан эле ат үстүнө минип жакшы оюнун тартуулап берсин. Тез жардам, не надо дейт. Все нормально дейт. Тез жардам, рахмат сизге. Мейли, барып коюңуз, жанына барып. Мына азыр жанагы биз айткан Абылкасымов Айбек агабызды билесиңер, Абылкасымов Айбек агабыз. Ушул федерациянын президенти Рамис Майрамбекович мырзага 500 долларын мынакей биздин көз алдыбызда которду. Бар болуңуз Айбек ага. Ар дайым ушундай мээнетти баалап, мээнетти даңктаган инсандар арабызда көп болсун. Мына эми азыр мындай учурда такымда болчу. Азыр эми көрөбүз, азыр кандай болот. Тез жардам мынасы кеткенден кийин оюнду баштайбыз. Ой, баракелде. Ой, Аватарды карма кылайм. Аватар качып жүрүп эле алдан тая турган болду окшойт. Баракелде. Мынакей жигитибиз Кудай берсе баары жакшы. Азыр тез жардам унасы мына оюн таласынан алыстап кеткенден кийин ортодогу калыс оюнду кайрадан баштайт, старт берет. Күтө туралы. Күйөрмандар. Күйөрмандар. Биз мына жерде кыйкырган менен эчтекеге жетпейбиз. Биз эме жакшы бир күйөрмандык кылалы, алда калыс. Айтып атпайм, кыйла тажрыйбалуу калыс. Көп оюндарда калыстырып жүргөн калыс. Мына бою кичирээк болсо эле ойлобогула. Убакыт токтоп турат азыр мына. Бир скорый тез жардам мунасы кетсин, андан кийин оюнду баштайбыз. Убакыт токтоп турат, жигиттер жаңа эле токтотконбуз. Ана мына старт жакта ашыкча адамдар кеткилечи айланайын. Алла жерге деги бир пайдаңар деле жок экен. Мына качкан атты да кармап бере алган жоксуңар. Жөн эле ошол жерде тоскоолдук жаратып туруп атсыңар да. Мына көпчүлүк көрмөн көзүнө мазол эле болуп атсыңар, башка пайдаңар деле алган. Мына калып такымдагы улакты кайра такымга берди. Азыр эми оюн мына Кубантайдын такымынан уланат. Була мен айттык го, силерге кыйла тажрыйбалуу калыс. Азыр такымга бастырат. Атаандаштарын мынакей азыр бир ширагына жармашуудай көрүнүп атат азыр. Кой берилди, убакыт кетти. 1 минут 10 секунда kaldı. Так, Достук командасы чабылды. Султануулу Кубантай. Акыркы минута кетти. Акыркы минута жүрүп атат. Урматтуу көкбөрүчүлөр. Эмне менен жыйынтыкталат көрө туралы. 50 секунда kaldı. Кубантайдын такымында теке жармашып атат Мелисбек уулу Нуржан.
Кубантай эми бошонду. 40 секунда калды. 40 секунда. Кубантай чабууда. Дастан Сагынбек уулу жармашып жүрөт. Мына Мелисбек уулу Нуржан эми. Султан уулу Кубантай мына 2 салым орундатты. Есеп 2-2. 15 секунда калды. Экинчи таймда бітірді. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Экинчи тайм соңуна чыкты. Есеп 2-2. Асылбек ага, эмне дейсиз? Атынан дегиче болбой эле оюн башталды. Теке жерге ташталды. Жерден теке көтөрүлүп, аутты көздөй чыгып кеткенин көрдүк. Ынтымак командасы көтөргөн, аутты көздөй чыкты. Жекеден оюн уланат. Карачы. Биринчи таймды көрдүк. Мына Ынтымак командасы 2 салымды салды. Экинчи тайм башталды. Достук командасы салды. Есеп 2-2. Мына күйөрмандар, бали. Жашагылачы күйөрмандар, силер эми бөлөксүңөр, айланайын күйөрмандарым. Карачы, көк бөрүнү силер ушинтип дем күч бербесеңер ким көрөт эле? Булага алдыдагы 24 оюнчу болбосо ушу көк бөрүнү ким чабат эле? Ынтымак достук командалары мына ар дайым ушул көк бөрүнүн көркү да булар. Реал Барселона деп коет, аларды алып келип ат мингизчи. Мына жердеги көк бөрүчү жигиттерибизге мен жүрөктөн ыраазымын мына 2 команданын оюнчуларына. Эми бул оюнчуларга өз кызматын кылып атат, кумардан чыгып атат. Анан ушу жерге ойнобой эле ушундай демөөрчүлүк кылып аткан жетекчилери. Карачы, Султан уулу Кубантай көтөрдү. Сусамыр менен бул эле жекеме-жекеде мыкты. Көтөрүп такымга баскан Кубантай Эрсултанга такыр мүмкүнчүлүк берген жок. Эми тегерек чийимден чыккан Кубантай акырындап атандашынын тайгазанын көздөй сапаралап дегиче болбой эле калыстын ышкырыгы жаңырды. Азыр күтөлө. Калыс айтканынан кайтпайт, калыстын айтканы мыйзам. Калыс кандай чечсе ошого баш ийебиз. Убакыт мына 1-минута 37-секундада убакыт токтотулду. Убакыт токтоп турат. Күтө туралы азыр. Мына 92-лер келди, мына Сурнай-Пурнай көтөрүп алып. Мына сага. 92-лер силер бөлөксүңөр ата. Абайлаңыз, протез ыргып кетчү эле ушундайда. Байке. 92-лер, мына классташыңарды алып кеткилечи, мага аябай тоскоолдук жаратчуда экен. Азыр эми калыстар. Мынакей эми мына учурда калыстардын кайрылуусу менен мынакей бизге кече күнү бардык команда капитандары менен сүйлөшкөнбүз. Эми азыр тегерек чийимге ат кирип кетти деген сунуш менен Ынтымак командасы кайрылып атат, Ынтымак командасы кайрылып атат. Азыр ортодогу калыс өзү бараттагы мынакей тасмадан жайлатылган тасмадан көрөт. Жыйынтыгын айтат. Мына эми көрөбүз азыр кандай жыйынтык чыгат. Кичине күтө туралы. Күйөрмандар, силер эми бири-бириңер менен сүйлөшүп, мына семичканы ала кетели. Мына баклашканы сени алып кет деп мындай бүт сүйлөшүп чечип алгыла. Бүткөндөн эми алып кет, сени алып кой деп кетчү. Мына азыр калысты көргөнү барат. Азыр жайлатылган тасмадан көрөт. Азыр кабалды карайт дагы чечимин айтат. Күтө туралы. Кичине болсо дагы тынчтык орун алып турсун. Ал эми күйөрмандар, силер тынчтыкты эмне кылыңар? Күпүлдөп тургула күйөрмандар. Карачы, Ынтымак достук деп туруп атайын келген. Мына эки жагатка бөлүнүп отурганы менен жүрөктөрү бир да.
Зейнакен Шайбек мырзадан уктуңар жигиттер. $500 таштаган. Манас Ниязов салым салсаң айтты. Мына Карим ажы Манас деген уулун койгон. Мына ошол Манас Ниязовдун урматына бүгүн мына туптуура 10 жашка чыгып атат. Эч кандай айлампага чийимге кирген эмес. Мына ошондой чечим. Азыр оюн эме такымдан уланат. Ынтымак командасынын бир мүмкүнчүлүгү ошону менен кетти. Манас Ниязов $500 сага турат. Карим ажыдан. Карим ажы мынакей карачы уулунун ысымын ошол Манастын атынан коюп. Карачы, эмне деген инсан мына Карим ажы. Дейги бир түгөнбөйт экен да мына. Ортодо калыстын мынакей кайталоодон кийинки чечими ушундай болду. Эч кандай аргымак тегерек чийимге кирген эмес. Азыр эме оюн Достук командасынын оюнчусу Султан уулу Кубантайдын такымынан уланат. 1-минута 37-секундада оюн убакыт токтотулган. Азыр кой берилди убакыт. Кубантай айланчыкта отуруп азыр суурулуп чыгуунун аракетин көрүп аткан Кубантай. Кубантайдын эме такымынын текени сууруп чыгышындагы бир өзүнчө бир чоң бир мына оюнчулар үчүн түйшүккенин билебиз. Мунун такымы таштай болгон Кубантай. Азыр ошондогу жекеме-жекечилердин мыктыларынын бири, сап башында келе жаткан жекеме-жекечилер бизде көп. Мына ошолордун катарын толуктап аткан Кубантай азыр өткөзүп берин жазады. Манас Ниязов. Манас $500 бар билесиң. Карим ажы сага деп $500 камдап отурат. Эгер салым салсаң $500 кетти сага. Карим ажынын $500 турат. Баратат Тайгазанды көздөй жакындап келе жаткан Манас Ниязовдун азыр күйөрмандары дагы бир жакшы салымды күтүп атат. Манас мынакей бүгүнкү финалдык беттеште салым 3-2. Карим ажынын $500 кетти Манаска. 3-чү тайм, 3-чү минута, 3-чү салымды орундатты мынакей Манас Ниязов. Есеп 3-2. Эми оюн кызык. Кайрадан эле жерден көтөрүү аракетин көрдү, бирок теке ошол боюнча жерде калды. Эми мыктылар жерден эңиштери, жерден кимиси көтөрөт. Нурдин Болотбеков. Достук командасы Нурдиндин дагы бул оюнда салым боло элек. Азыр көрөбүз эми Нурдиндин чабуулу кандай жыйынтыкталат. Тайгазан түбүнө келген Нурдин кандай амал кылат көрөбүз. Эми азыр Достук командасы кезектеги 4-чү салымды салууга жакын. Мына Боргоноодо Ынтымак командасы Эсеналы Өмүрбек чабуулдун мизин кайтарып мына текеге жетип кармап калганын көрдүк. Баракелде, мыкты оюн, мыкты. Көкбөрдү мына теке азыр 2-ге бөлүнүп кетсе деле таң калбайт. Мына балбан билектер тартып атат. Эки ширагынан бул жагынан, эки ширагынан тиги жагынан тартып атат мына эки команданын оюнчулары. Достук командасына азыр ыңгайлуу бар. Мына ат жыгылып калды. Убакыт токтотулду. Ош облусунун координатору мына Залкар мырзадан дагы Достук командасына бир арашан келди. Сусамырлык Жамбосун мына сыймык инисине
$100. Насырбеков Сыймыкка $100 келди. Эми жекеме-жекеден ойын уланат. 5-минут аяктап 6-минутка убакыт кетти. 10 минут убакыт калды оюндун бүтөрүнө. 3-2 эсебинде азырынча Достук командасы алдыда бара жатат. Ой, бара келди. Мына Кубантайдын кылып аткан аракеттерин караңыздарчы, өтө мыкты. Bir sekund эле жетиштүү болуп атат Кубантайга. Аргымагы келип ортону ийгиликтегиче. Söz yok, bunday salındı. Korgoçularda da karabulaçı birden yaptı. Ынтымақ командасының мынакей oyuncuları туш тарапқа таратып, Кубантайга мыкты акыбалды түзүп берген өнөктөштөрү дагы болду. Ошону менен эсеп 4-2. Достук командасы 2 салым менен азыр алдыга озуп чыкты. Мына жерде биздин бүгүнкү демөөрчүлөрүбүз бир жүрөктү кубантып атат. Азыр эми ортодо калысты кылып аткан Нургазы. Атаң көр, мен ысымын унутуп калдым. Мага ысымын кайра бир айтып койгула, кимдин атынан экен. Нургазы сага $400. Ортодо калысты кылып аткан судьяга $400 келди. Бара келди Нургазы. Нарындык байкелерден Нургазы, нарындык байкелеринен калысты кылып аткан Нургазыга $400 акчалай сыйлык келди. $400. Көтөрүп атат Нурдин менен азыр Эрлан Төлөбеков, Эрлан менен Болотбек уулу Нурдин. Эми алыпты көздөй чыкты. Минута 40-секунд артта калды. Кубантай менен Норус кайрадан эле Аватар менен Суусамыр. Эми гана мына Аватар аргымагы баштапкы абалына келип ортону ийгиликтеп турат. Кубантайдын жекеме-жекедеги буга чейинки 2 салымды мына ушул Кубантайдын аракети менен орун алгандыгын айталы. Азыр эми Норустун аракети кандай болот? Ынтымак командасы эми болгон күч аракетин жумшабаса, баарына белгилүү болуп турат. 4-2 эсеп айырмачылыгы менен азыр Достук командасы алдыда. Достук командасы алдыда барат. Мына Ынтымак командасы силерге Ынтымак айылынан, Ынтымак командасына Арашанчы Нурсултанды билесиңер. Эгер азыр эсеп сандарын тегеп 4-4 кылсаңар, $1000 кетти силерге. Мына Ынтымак айылынан Нурсултандан эсеп сандары теңелсе $1000 дейт. Азыр жекеме-жекеде Эрсултан менен Бексултан. Эрсултан алып атат. Жай, мына Бексултан дагы карачы бир сонун бир каршылаштыгын көрсөтүп атат. Мына эми кайрадан Акбур аргымага ортону ийилген. Эми кайрадан эле Эрсултан өзүнүн позициясына келип турду. Көтөрүп такымга базууга азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Бексултан мына болушунча, ой, карачы. Мына эми азыр сонун бошонгон Эрсултан бошонду. Так, азыр эмне болот? Мына эми азыр оңдоп бастырды, ортодо калыс баарын карап отурат. Эми $400 алгандан кийин калыстагы тим эле азыр калыстыгын чыкылдатат да. Буга чейин да калысты кылып келген. Өткөзүп берди. Өмүрбек Эсен уулу. Эми чабуулда Ынтымак командасы.
Алдында Ташы Палван бар. Ташы Палвандын алдын жауып аткан мына Оразбаев Жоки. Жолун жабууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр кандай болот? Ынтымак командасы. Эгер азыр мына ушул Достук командасын утсаңар, таластык Нурлан деген байкеңерден Зымыран аттуу аргымак подарок дейт силерге. Зымыран аргымак подарок кетирмек. Мына Кыяздын кылганын көрдүңөрбү? Коргону мыкты. 4,5 мүнөт убакыт калды. 4,5 мүнөт убакыт калды. Манас көтөрдү. Ниязов Манас шабуылга чыкты. Достук командасы. Карачы, эмне деген ойын? Таштабайбыз Манас бар экен. Эми Манас бул эме таштап кое турган жигиттерден эмес. Азыр оңойланбага тегерек чийимди көздөйт экен, алып келебиз. 3 мүнөт 50 секунда калды. 4-2 эсеп. Достук командасы алды да. Ынтымак командасы уттуңар. Таластык Нурлан деген байкеңерден Зымыран аттуу аргымакты подарка кылам дейт утсаңар. Ал эми Нурсултандын айткан уктуңар, эсеп теңесеңер $1000 деп. Эгер Достук командасы утса, Бекназар Раматовтан Исхак сага бир арашаңгозу. Мына Исхакка бир арашаңгоз, салым сала алган жоксуң. 100,000 сомдон кур калдың дебей туралы, эми убакыт бар. Эми алды. Жекеме-жекеден азыр Ынтымак командасы алды. 3 мүнөт убакыт калды, 3 мүнөт. Тегерек чийимге кирип албайлы, урматтуу оюнчулар. Жазага чыгасыңар, билесиңер. Мына карачы, тегерек чийимден чыгары менен. Мынага жармашып алып, Кубантайдын карагылачы бир ширактан карма алганын. Бара келди. Мынандай оюнду күткөнбүз. Ушундай оюн болуш керек эле, болуп атат. Албетте мындай оюнга чындыгында бирөө жеңиш керек, бирөө жеңилиш керек. Мантип эме текени таштап кетпей алышып койгула жигиттер. Таштап кеткенибиз туура эмес. Так, убакытты айтпай турайынчы азыр эми. Айтайынбы убакытты? Убакытты айтайынбы я? Алды Ынтымак командасынын оюнчусу Айдаркан уулу Эрсултан. Эми Исхак чыккан Акбура менен. Азыр сурулуп тегерек чийимден чыгууга мүмкүнчүлүк боло элек. Эми гана чыккан Эрсултан өткөзүп берүүнү жазады. Эсен уулу Өмүрбек өткөзүп алды. 1,5 мүнөт убакыт калды убакыт. Оюндун бүтөрүнө. Өмүрбектин такымында мына Достук командасы коргонуп атат. Команда капитаны Кыяз. Убакыт токтотулду азыр эме. Убакыт токтотулду азыр эме талаш маселе жаралды окшойт. Убакыт мына 14 минутта 9 секундада токтотулду. Азыр эме мындай учурда эме азыр капитан кайрылабы кандай болот? Салым эместигин азыр көрөбүз. Келгиле да чогулалы дагы чечели. Бул маселени тез арада чечели.
эми күтө туралы урматтуу көрөрмандар. Мына акырында көптөн күткөн оюнубуздагы мына аякташына 51 секунда убакыт калды. 51 секунда. Ерлан мырза жана дрон иштеп атабы, дрон. Мына ушул жерден дрон менен карай турган болсоңуз көзүп келип окшойт. Дрондон бизге кайталоо керек, урматтуу. Дрон менен тартып аткан мырза. Калыс келбейсиңби? Нургазы келип мынакей дрондон бир көр өзүң дагы. Мына көрсөтүп атат окшойт бул жерде. Нургаз өзүң келип көрүп акыркы жоопту өзүң бербесең. Блогу мен төм отуруп. О, келер, дайындап атат. Келер, бул жакта көрсөтүп атат. Келер Нургазы. Мына үстүндөгүлөр айнекти тепкилебей тынч отуруңлар. Түшкүлөчү, мына жака ким уруксат берди силер чыкканга, я? Мына музыкант айтып отурган жака келсең, солго кайрыл эме. Нургазы, аттан түшүп мына сол жака кел. Мына. Эми мынакей калыстын чечими видео кайталоонун негизинде азыркы ынтыбак командасынын аракети салым болуп эсептелди. Эсеп 4-3. Vakit ketdi. 45 sekund kaldı. To'xtatch, fal start bo'ldi. Jigitlar, muna bu yerda o'z ishini bilgan kishilar o'tiradi endi. Jön ele aytib berganda ne gerek bor? Vaqtni qo'yib berdik, mana qayradan ele mana jalg'ashtirdik. Hozir emi esep sanini tengib ketүүгө мүмкүнчүлүк болобу жокпу көрөлү. Жерден көтөр Айдархан Манарбеков. 30 sekunda kaldı. Manarbekov Aydarхан точка менен ойнотуп атат. Көрөлү эми 20 sekunda kaldı. On 15 sekunda kaldı.
Uakıt bitti. Stop. Altın gol var söyledik. Esep 4-4 aylanayım bu da. Emni degen oyun Yırmanlar. Alar degen Aydarkan. Aydarkan bana geldi. Munasaga gökbörü. Munasaga oyun. Vay. Munasaga salımına bir gözü gitti. $1000 gittim Tıma komandasına. Bana geldi. Emni degen oyun. Emni degen ay. Vay. Vali. Minut verilir. 10 minut içinde hazır Kaysıl komanda salım salıp ketse oyun bitet toktaydı. Out gözden çıkmadı. Sonun götürgün Manas. Mıktı götürgün. Biroq out'tu gözden çıktı hazır Jeke. Altın gol. Hemi Kaysıl komandanın peşenesine buyurup turат hazır göröbüz. Kaysıl komanda mıktı bolot. Kaysıl komanda hazır altın goldun iyisi bolot. Kaysıl komanda salım salsa bitti. Oyun bitet oşar menen Germanlar mına. 15.000 Germandan aşık adamda uş yerge tolturgan. Ынтымақ достық командасына bir қол шапқылашы Germanlar. Карачы, ушул эки команда деп келип атасыңар. Мыкты, өтө жогорку деңгээлде Germanды кылып атасыңар. Ал эми ушунча Germандын дагы купулуна толук оюн көрсөтүп аткан эки команда. Силер мыктысыңар. Бет маңдай келип туура баштагыла жекеме-жеке. Мынаке Ерлан мырзаны таныйсыңар. Мына Рокки аргымагынын ээси. Эгер ынтымак командасы утса, бир аргымак дейт силерге, бир аргымак. Көтөрдү. Мына Кубаттай алды жекеме-жекеден. Чабылды көздөн чыгып аткан Кубаттай. Эмне болот көрөлү. Ушундай бүйүр кызыт бергениңерге Аллах разы болсун. Ат жалы жеңил болсун. Ар дайым бай келүү болгула. Ат жалында аман, жаман көздөн, жаман сөздөн тышкары болуп, эл ичинде эсен болгон балмандар. Амин!
Germanlar oyunda da bolgan emes, menimçe German. Var bolgolar, Germanlar. Azamatsızlar. Jeymiş kutlu olsun jigitler. Taraftarlar Jeymiş. Argımaklarını jaylap tezirek kele kalan komandalar 4-cü, 3-cü, 2-ci, 1-ci orunda olan komandalar. Germanlar, uşul temdinin oyunda kalıstı kılgan, bunu ortada kalsana, bir hoca veringizlerçi. Jana uşulmaydı, uşul kalıstарды uşuncha günden beri alıp жүрüp, uşul Көкбөрү Федерациясынын башкы калысы Мусаров Эржигитке өзүнчө bir hoca кылачы. Эржигитке да анан багата bir hoca коюлуу мүмкүн болсо. Рамис мырза катары. Так, музыка, рахмат. Азыр эми урматтуу Germanдар, эми болду тынчыгы дагы. Мен мына жерге сыйлоо земине чыга турган биздин сыйлуу конокторубузду алдыңыздарга чакырайын. Бул акырындык менен